алмайдын бермей бар. Эгер бүгүн жараткандан жакшылыктарды алып атсаң, анын эмне эсеби болот. Ошон үчүн шүгүр айтканды билели, ката кетирсек тууба кетиргенди билели. Анан көңүлдөрдү сыйлашалычы. Жүрөктөрдө бир кек калбасын, өч калбасын. Мисалы бир адам каза болгондон кийин деле ошону бир капа кылып койсоң, капа болот экенсиң, ушуну эмнеге капа кылдым экен, акай аягы келип ушул экен го депчи. Сөөгүн үстүндө кечирим сурап тургандарды көрдүм. Кечир мени деп. Ошон үчүн мындай бүгүнкү капалыкты эртеңке калтырбай, ушинтип жашай берели да, анан барга шүгүр кылалы. Мисалы бирөөндөгү бар нерсени көрүп, бирок өзүңдөгү бар нерсени унутуп калат экенсиң да, анан кейи берет экенсиң да. Адамдын рызкысы баары бир толо. Болгону бирөөгө 80% ден соолук берет, бирөөгө 80% акча берет экен да. Бирдикеге кетүү, бирдикеге жетүү деген бир сөз бар эмеспи? Ошон үчүн барга шүгүр кылып, Кудайды таанып, кек сактабай, жүрөктү таза кармап, анан мындай бир ынтымак үчүн анча мынча нерсени курбанчылык кылып үйрөнөлүчү. Тирешкенде, урушканда, талашканда, мен мына батыш чыгышка барганда көп нерсени байкайм. Мындай күлүп жайнап жүрүшөт, ушак тешектерден алыс, максаттуу жашашат. Анан бирдемени кылса мындай ыклас менен кылат. Жолдо баратып бейтаныштарга саламдашкандардын, салам бергендерин көрүп аябай ыраазы болом. Айтор ушул адам болуп жашап, адам болуп өтөлү. Алмайдын бермеи бар, ар бир жакшылыктын эсебин берчү күн келет, ушуга ишенели.